Кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Адабий окуу сабагы. Балдар, силер алгач адабий окуу китеби менен таанышып алгыла. Авторлору Абдухамидова, Рысбаев, Ибраимова. Силер быйыл 3-класста ушул китеп менен билим аласыңар. Китептин ичиндеги шарттуу белгилер менен таанышып алгыла. Сөздүк, суроолор, тапшырмалар. Балдар, силер ушул шарттуу белгилер аркылуу тапшырмаларды аткарасыңар. Сабагыбызды баштаардан мурун көңүлүбүздү көтөрүп, өзүңөрдүн акылдуу, татынакай көздөрүңөр менен бир жылмайып алгылачы. Бүгүн жаңы тема «Жакшы китеп, эң мыкты дос» деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты китептин тарыхы боюнча кеңири маалымат аласыңар. Китеп жөнүндө жомок угуу аркылуу ой жүгүртүүңөр өсүп, билимдериңер жогорулайт. Китепти сүйүүгө, аны кадырлап кароого, жолдошторуңар менен жакшы мамиле түзүүгө тарбияланасыңар. Ар бир билимдүү адам өзүнүн билимин жогорулатуу үчүн дайыма китеп окуп туруу зарыл. Жана китеп мындай адамдарга эң мыкты жардамчы болмокчу. Ал эми биринчи китептер кандай пайда болгону жөнүндө силер ойлонуп көрдүңөр беле? Китептин тарыхы абдан кызыктуу. Китеп бул маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим-билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибеге жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусту ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу 10 метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грекияга, андан Римге өткөн. 13-кылымдан Европада негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулуп, 15-кылымдан китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таанды. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп басып чыгарууну көбөйтүүгө көңүл бурулган. 15-кылымдын 40-жылдары Европадан немес ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй станок менен китеп чыгаргандан кийин китеп тарыхында жаңы доор башталган. Ал 42 саптуу Библияны полиграфиялык жол менен басса, оюм чийимди китепке Шевер биринчи түшүргөн. 1461-жылы Пфистер комитети тактайга оюлган сүрөт менен көркөмдөп, 15-кылымдын 70-80-жылдары Ратольд китеп басуу ишинде түрдүү боек колдонгон. 15-16-кылымда басмаканачылар үнөмдүү, кооз, окууга эптүү арипттерди издей баштаган. Россияда китеп басууга Феодоров жана Мстиславец биринчи жол ачып, 1564-жылы Апостол деген китепти басып чыгарышкан. Орус китепти басып чыгарууда агартуучу Новиковдун салымы чоң. 18-кылымдын акырында кагаз машинасы, 19-кылымдын башында басма машина, экинчи жарымынан терип басуу машинасы колдонулган. Бүгүнкү күндө республикада 19 миллион китеп болсо, анын 18% кыргыз тилиндеги китептер экен. Улуттук китепканадагы 6 миллион китептин 6% кыргыз тилиндеги китептер. Кыргызстанда жашап туруп кыргыз тилинде жазылган китептер аз. Замандын талабына ылайык техника заманында электрондук доорго өтүп бара жатабыз. Ушундан улам мындан ары кадимки китептин тагдыры кандай болот деген суроо жаралат. Интернетке жайгаштырылган жана компьютердин эсинде сакталуучу цифралык китеп фонддору пайда болду. Электрондук форматта жазылган китеп, электрондук китеп, e-mail китеп. Ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат. Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык жаңы технологияны колдонуу менен, башкача айтканда, компьютер аркылуу сапаттуу жана тез арада чыгарууга ыңгайлаштырылган китептер басылууда. Электрондук китепти интернеттен каалаган убагында, каалаган жерде окуй аласың. Бирок китепти электрондук түрдө окуу салыштырмалуу бир кыйла жайыраак жана көздүн көрүүсүнө да тез таасирин тийгизет. Анда эмесе балдар, менин кымбат досум китеп деген бөлүмүнөн Байтемир Асаналиевдин Жакшы китеп деген ырын окуп чыгабыз.
Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Каарман менен биркейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Желмогузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Атын мурда укпаган, ал алпара таралга. Түрү суук аябай, түрдүү жандык баранда. Аалам сырын ал китеп ачып берет адамга. Жакшы китеп сырдашың, жакын досуң кыйбасың. Ой сезимди байытып, билип алдым мен мурда, билбегенден кыйласын. Силерге түшүнүксүз болгон кыйласын деген сөз бар экен. Мунун түшүндүрмөсү көбүн, көпчүлүгүн деген маанини билдирет. Эмесе балдар, эң мыкты дос деген чыгарманы силерге окуп берем. Ал эми силер түшүнүп, угуп отургула. Өзүңөрдүн түшүнгөнүңөрдү өз сөзүңөр менен кайтарым айланышта мага айтып жөнөтөсүңөр. Эң мыкты дос. Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз козгошуп, талашып тартышып келе жатышты. Алардын ар кимиси өз оюн бербей мактанууга аракеттеништи. Самат: менин досум эң жакшы, менден жанын даябайт. Эмне сурасам баарын бергенге даяр, деди. Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калганымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай, шыр эле дептеринен көчүртө коет, деп мактанды Замир. А менин досум абдан күчтүү, спорт менен машыгат, мага катылган балдардын катыгын берет, деди үчүнчү болуп Асыл Компоюп. Ошентип баары чуулдашып жатышты. Балдардын талашы күчөгөндөн күчөдү. Баятан бери алардын талашына үн катпай келе жаткан Апаз: койгулачы балдар, досторуңардын канчалык мактансаңар да менин досума эч бири жетпейт экен, деди. Балдар бир азга унчукпай калышты. Эмне үчүн дегенсип Апазга суроолуу тигилишти. Менин досум баарыңардыкынан мыкты. Ал эң акылдуу, билимдүү жана абдан кымбат. Айтсаң, Апаз, ал ким? Деп балдар чуулдап жиберишти. Анда ал ким экенин айтайынбы? Ооба, айтчы. Айтса айтайын. Менден эч нерсесин аябаган, качан болбосун жардамын берүүгө даяр турган менин эң кымбат досум бул китеп. Билесиңерби? Ал мага акыл эс, билим берет. Эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, мекенди сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт. Ошондуктан китеп менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат досум, деди. Кана эмесе суроолорго жооп бергилечи. Китеп тууралуу дагы кандай ой пикирлерди айта аласыңар? Достук дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Тапшырма: китеп менин жакын досум деген темада өз оюңарды айтып бергиле.